көрсөтөт эле, бирок чындыкты айткандан кийин текеберлиги кармап тизмеде мени чыгарып салып атат. Ага далил. Ошо 200 000 доллар боюнча. Мына Элхамдулилла, мусулманмын. Ушу Куранды мен 99-жылы Афганистанга чейин алып баргам. Талибан менен Ислам өзбек аракетинин жетекчилери Тахирулла Жумабай Наманга менен сүйлөшүп атканда, Тажикстанга келип баарына туткундан япондорду, кыздарды бошотуп атканда, 4 жолу өлүмдү көргөндө ушу Куран менин жанымда жүрөт. Алла Таала мени сактады. Ушу Куран менен мен антып берем. Bizde Müslümanlar bile Kur'an'a kol koyup ant berбейт. Allah'ın ismini koşup ant berет. Allah'ın 99 ismini koşup meni ant berip atam. 200 000 dollar jönündө Adaхан кабинетинде сөз болгон. Ошолорду кошоп сизди жылдырабыз деп мага айтышкан. Турсунбай Бакир уулу, Адахан Мадумаров 200 000 доллар сураганы үчүн Куран кармап ант берем. Бул тууралуу Турсунбай Бакир уулу өзү билдирди. 200 000 доллар жөнүндө калп айтып жатасыз деп жатышат. Биринчи орунга мен чынчылдыкты коем. Акча жөнүндө сөз болбосо силерге менден бир суроо. Эмне үчүн мени алдыма олигархтарды, коррупционерлер деп коюп, мени жылдырып салып жатат? Акчадан башка бир себеп барбы? Эмне үчүн мен тизмеден чыгып кетип жатам? Мен чындыкты айткандан кийин Адахан Мадумаров текеберленип, мени партиянын тизмесинен чыгарып салды. Куран кармап ант берем. 200 000 доллар жөнүндө Адахандын кабинетинде сөз болгон. Ошол адамдарды кошуп сизди жылдырабыз деп мага айтышкан. Мен мындай акча таба албаймын. Мени тизменин аягына койгула. Мен иштеп берем деп айткам, деди Бакир уулу. Булак аргумент кейжи. Дастанали Шаршеев мамлекеттик жумуш спортунда оор экен. Мындай пикирин Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаевдин жардамчысы Дастанали Шаршеев жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Спорт менен мамлекеттик жумушту салыштырсак, спорт жеңил болуп калат экен. Иштеп жатканыма 5-6 ай болду. Ага чейин 10 жыл профессионалдык спортто жүргөм. Салыштырсам спорт жеңил экен, дейт Шаршеев. Булак аргумент кейжи. Тайырбек Сарпашев 530 гектар жерди мамлекетке өткөрүп берди. Ал 9-декабрда дагы сурак берет. Мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев буга чейин айтылган 530 гектар жерди мамлекеттин карамагына өткөрүп берди. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 500 гектар жайыт жана 30 гектар сугат жери мыйзамсыз ээ болгон мүлктөрдү кайтаруунун биринчи этабынын негизинде ишке ашып жатат. Каржы полициясы кайтарылган жерлердин жакыр үй бүлөлөргө бөлүнүүсүн көзөмөлгө алат деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары Сарпашевдин калган мүлктөрүнүн мыйзамдуулугу текшерилип жаткандыгы жана 9-декабрь күнү кайрадан суракка чакырылгандыгы белгиленген. Булак Супер KG. Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу Avalon сайтында баары жөпчөнөкөй апсендагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катталган сандан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты баары жөпчөнөкөй. Света Тойгонбаева айтымчы, Садыр Жапаров сак болбосо Кыргызстанда дагы бир чоң өзгөрүүлөр болот. Төлгөсү төп келген айтымчы Света Тойгонбаева Садыр Жапаров тууралуу айтты. Садыр Жапаров сак болбосо Кыргызстанда дагы бир чоң өзгөрүүлөр болот. Кырдаал курчуп кетиши толугу менен мүмкүн. Элдин ою бир жерде эмес болсо, саясатчылардын ою оңго бөлүнүп кетти. Кыргызстандагы саясатчылардын баары бирикпесе, мамлекеттин тагдыры талкаланган отурат. Азыр ошол ичара бөлүнүп турган саясатчылар мамлекетти сактап калганга аракет кылып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарышы керек. Абал билинбегени менен оор. Ичара түндүк-түштүк маселеси жок эмес бар. Бул бийликтагы кыргыз эли үчүн иштейбиз деген аракети бар, бирок майнап жок. Карапайым эл Жапаровду колдогону менен саясаттагы адамдардын 90% колдобостон Жапаровдун жанында маалымат алыш үчүн гана жүрөт. Жапаровдун саясатына толугу менен каршы. Жапаров мыйзамдарды кабыл алууда абайлашы керек, эл менен эсептешип койсун. Анын жанындагы саткын саясатчылар толтура, деди Света Тойгонбаева. Булак Назар Ньюс KG. Садыр Жапаров Өмүрбек Текебаевдин баш мыйзамы менен 10 жыл жашап 30 жыл артка кеттик. Садыр Жапаров сунуштап жаткан баш мыйзамдын долбоору боюнча 30 жыл артка кетебиз.
деп Өмүрбек Текебаев айтыптыр. Тескерисинче Текебаевдин баш мыйзамы менен 10 жыл жашап 30 жыл артка кеттик. Мындай пикирин 7 декабрда президенттикке талапкер Садыр Жапаров Facebook баракчасында билдирди. Өмүрбек Текебаевдин Азаттык радиосуна берген маегин көрдүм. Садыр Жапаров сунуштап жаткан баш мыйзамдын долбоору боюнча 30 жыл артка кетебиз дептир. Тескерисинче Текебаевдин баш мыйзамы менен 10 жыл жашап 30 жыл артка кеттик. Муну бүгүнкү жашоо турмушубуз айдан ачык далилдеп отурат. Бир адамдын жеке кызыкчылыгы үчүн жазып алган баш мыйзамы жалпы элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштебеси тастыктады. Партиялык шайлоо менен келген парламенттик башкаруу системасы Кыяз Молдокасымов агабыз айткандай кызылдай эле бизнеске айланып кетти. Партиянын биринчи ондугуна кирген киши $1 миллион баштап арты $200 000 чейин берип, жогорку кеңешке депутаттык мандатты сатып алып, парламентке келип жатышты. Бул элдин баары билген кашкайган факты. Тагыраак айтсам, жогорку кеңешке ар бир орун $200 000 баштап $1 миллион чейин сатылып калган. Эл дагы добуштарын сата баштады. Себеби Текебаев түзгөн башкаруу система ушул абалга алып келди. Биз бул балени жок кылып жатабыз. Мындан ары добуш сатып алуу түп тамыры менен жок болот. Добуш сатып алган депутат кантип эл үчүн иштейт. Тескерисинче шайлоодо короткон акчасын 5 жыл бою толуктап эле тим болбосун аны 2-3 эсе көбөйтүп алуунун жолун издейт. Муну 10 жылдан бери көрүп келатабыз го. Ошондуктан мамлекетти жок кылууга алып бара турган бул системаны сындырып, бир кишинин эмес, бүткүл элдин, мамлекеттин пайдасына иштей турган баш мыйзам түзүп кетели. Бул баш мыйзам 5-10 жыл сайын алмашылбаган, керек болсо 100 жыл бекем иштеген баш мыйзам болсун деп жатабыз. Албетте жашоо турмуш өзгөрүп турат. Ошондо да кайра эле баш мыйзам өзгөртөбүз деп эки жаат болуп кайма айтыша бербей, майда чүйдө эрежелерди конституциялык мыйзамдар менен жөнгө салып туралы деп жатабыз. 2010 жылдагыдай азчылык силер кимсиңер, силер эч ким эмессиңер дебестен аялдардын, жаштардын да укуктуу кызыкчылыктарын камтып, парламентке депутаттар 35 мажоритардык, 55 пропорционалдык шайлоо менен келишсин деп жатабыз. Адам укуктарын коргоону күчөтөлү, сөз эркиндигинде катуу коргогон нормаларды киргизели деп жатабыз. Текебаевга дагы эмне керек, эч түшүнбөйм. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болуп туруп, мени Маевскийден $1 миллион алган деп калп айтты. Бул сөзү менен сотторго түздөн-түз көргөзмө берди дейт. Баарына белгилүү болгондой, учурда мен президенттин милдетин аткаруучу эмесмин, жөн гана катардагы жаранмын. Макул, мени калп айтты десин. 2011 жылы эле Маевскийдин кишиси Модин досу экөө депутат Феликс Колов менен Өмүрбек Суаналиевке келип, Текебаевден $1 миллион алып бергилечи деп жардам сурап жүргөнүн кайда катабыз. Же Дүйшөн Чотонов 2010 жылы эле Өмүрбек Абдрахмановго Маевскийден $1 миллион алдык, ошону шайлоого колдонуп жатабыз деп ачыгын айтып алганын кайда катабыз. Ал убакта ачыкка чыкпаган, себеби Текебаев менен Атамбаев жакшы мамиледе болушкан. Бирок көп өтпөй эле Кудай элдин ырыскысына кол салгандардын бетин ачып койду го. Кыргызстан кичинекей өлкө, ким кантип кайдан оорулук кылып жатканын саясатчылар бири-бирибизди жакшы билебиз. Мегакомду ошол кезде саттырбай мен сактап калгам. Албетте бул кайма-айтышуулар Текебаев экөөбүздүн деңгээлибиздеги маселе эмес эле. Бирок азыр жооп берүүгө туура келип жатат. Анткени буга чейин 2-3 жолу элдин башын айлантып, баш мыйзам, сот реформасы, кумтөр жана башка маселелер катуу талкууланып жатканда элдин оюн тескери жолго буруп кеткен учурлары болгон. Жыйынтыгында элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы тебеленип калган. Эми да ушул тарыхый бурулушта элди тескери жолго буруп жиберсе, накты ошондо 30 жыл дагы артта кетебиз. Президентти тегерегиндегилер айлана чөйрөсүндөгүлөр бузат деген чын экен туугандар. Ой, анын деңгээлине түшпө, мунун деңгээлине түшпө, ылдый болуп кеттиң дегендер көп. Мен эмне ылдый түшпөй, асманда жашап жаттым беле. Мурдагы мамлекет башындагыларды да ал сиздин деңгээл эмес, бул сиздин деңгээл эмес деп асманга көкөлөтүп, элден алыстатып жүрүп, президенттерди таптакыр эле элден четтетип коюшту. Акырында таптакыр элдин турмушунан кабарлары болбой, асмандап калганда эл жерге түшүрүп койду. Дал ушундай учурларда жандарында бирөө да калган жок. Баары алардан жаа бою качып кетти. Ошол үчүн мейли ким болбосун, жөнү жок сындап, куру доомат коюп, коо сөздөр менен элди алдап, жаштарды туура эмес жолго жетелегендерге сөзсүз жооп беришим керек. Мен тарыхтан сабак алдым. Асмандабай эле элдин турмушундагы ар бир маанилүү ишке көңүл буруп, катардагы эл менен чогуу жашайм туугандар, деп билдирүү жасады Садыр Жапаров. Булак Рын KG. Фарид Ниязов камакта калды.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Фарид Ниязов 10 февралга чейин камакта калтырылды. Бул тууралуу жактоочу Замир Жошев билдирди. Бүгүн сотто Канат Сагынбаев менен Фарид Ниязовду камакка алуу мөөнөтүн узартуу боюнча прокурорлордун өтүнүчү каралды. Канат Сагынбаев үй камагына чыгарылды. Ал эми Фарид Ниязов 10 февралга чейин камакта калтырылды, дейт Жошев. Эске салсак, Фарид Ниязов менен Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Канат Сагынбаев Кой Таш окуясынан тышкары жазык кодексинин 264-беренеси, башкача айтканда массалык башаламандыкты уюштуруу беренеси боюнча дагы айыпталып жатышат. Булак Назар Ньюс KG.